Эми чында өзүмдү билдире кетсем, көп жыл болду, 31 жылдай болду. Саясатка көңүл буруп, кайдыгер эмес көңүл буруп жүрөм, анализ кылып жүрөм. Айта кетсем, бүгүнкү күндө элдин наразылыгы өтө күчтүү. Өкмөткө азыр бүгүнкү күндө эч ким ишенбей калды. Өкмөттүн жасаган иштеринин баары тескери болду. Айта кетсек, уран, жанагы штрафтары, түкүрүк штрафтары бөлөк. Мына акыркы логистический центр Кытайлар менен түзгөн келишими. Бул деген өкмөттүн туура эмес иштеп атканы, булар кыргыз элин башкарганга татыктуу эмес деген жыйынтык чыгарат элем. Ошо жакта иштеген башы болуп. Эми Садыр инем жөнүндө айтып кетким келет да, мен ал кишини, жигитти тааныбайм, бирок биз көлдөн болгондон кийин анализдеп бүт элине күйүп сүйлөгөн жана парламенттеги сөздөрүн жана айтып атканын, даже башымды сайып койдум. Ушу кыргыз элим үчүн мен башымды аябайм. Коррупцияга же бир туура эмес иш кылсам башымды чаап салгыла дегенге чейин барган жигитти мен жүрөгүм менен ушунчалык сыйлап, даже мен ошол жигитти колдоп, анын катарында жүргөнгө дагы мен даярмын. Анткени биз да башыбызды сайып койгонбуз. Мына азыр биякта мекенчилдер бар, Кыргызстаныбызда биякта да отурат. Башымды сайып койдум деген мекенчилдер бириккиле. Ошондо биз оңдойбуз Кыргызстаныбызда. Эми партиялар боюнча айтып кетсем, биз партиялардын артында канча жыл жүрдүк, канча жыл митингтерде, канча жыл суукта, жаанда жүрдүк, канча революцияларда жүрдүк. Акыркы убактылуу бийликти 5 ай кайтарып бердик биз. Ошолор бир шарт түзүп, ошолор бир кичине болсо дагы эми оппозицияда жүрдү эле, ушулар оңдоп берет деп. Бирөөсү дагы көрсө деген, булар только бийликке келип алып эле анан бөлөк кызыкчылык менен кетет экен да. Элдин кызыкчылыгын вообще ойлобойт экен. Мисалы, ачык эле айтып коеюн, биз Каркырада жөө жүрүштө, жанагы Каркыра кетип аткандачы, мукарабабыз өзү барды, баш болуп ошо жөө жүрүшкө. Ошондо жакалап мукарабаны бир айыл өкмөтү, жакалап провокаторлор бүт бары өкмөттө иштегендер. Эми аны уюштурган билесиңер да, аким, губернатор баары уюштурбады. Эми партиялардын жанагы ошол жетекчилери бийликке келгенде, убактылуу бийликке биз кайтарып жүрөбүз. Алар бирөөнү дагы жумуштан алып, же бирөөнү дагы газетага чыгарып, элдин алдында мына моулар деген туура эмес провокация кылган, моундай кылган деп бирөөнү да чыгарган жок. Кантип ушуларга ишенебиз биз? Кантип ушулар, мен ушунчалык жиним келип, канча ошол жакта жүрдүк биз ызаланып. Аягында алар даже кызыгып да койгон жок. Бизди кимдер кайтарып жүрөт? Булар кимдер? Булар бандиттерби? Булар кимдер деп даже кызып да койгон жок. Ошолор деген бүт иштерин баары мына 10 жылда тескери болуп чыкты. Буну биз жашыра албайбыз. Эми азыр айтып кетейин дегеним, мына мен 2 жылдан бери Ысык көл облус спорт мектебинде зам директор болуп иштеп атам. Бизде деген олимпиадалык резерв деген мектеп. Биз президентке кайрылдык, өкмөткө кайрылдык, парламентке кайрылдык. Бирөө да тыңк этип үн чыгарып койгон жок. Мисалы, спорт деген бул биздин балдарыбыздын келечеги да, ден соолугу. Мисалы алып келсек, мен өзүм 5 жыл окудум дене тарбия институтунда. 2 жолу Ленинский стипендия алып окудум. Биз түшүнөбүз, биз билебиз. Балдарды кичинекей чагынан деген ден соолугуна спортко кызыктырсаң, айылдагы бөлөк балдар дагы ошолорду үлгү көрүп, өзүлөрү машыга баштайт. Ошондо биздин генофонд жалаң ден соолугу жакшы адамдар өсүп чыгат. Азыр эмне болуп атат? Телефон, смартфондо эле балдар отурбайбы? Орукчан болуп атат, слабый, тепличный болуп атат, теплицада өскөн балдарчы. Балдар чуркап туруш керек, машыгып туруш керек. Ошондо гана биз ден соолугу мыкты поколенияларды өстүрөбүз.
А бизге каршы чыккан ошол мурунку зам генеральный прокурор Атамбаев ошо коюп койгон госагентствону жетектетипчи. Ал бүт тескери иштерди жасап атпайбы? Ал наоборот спортту жок кылабыз деп Ысык көл областындагы спорт мектебин жоюп атат. Ликвидация депчи. А бөлөк областтардагылардын баарын атын эле өзгөртүп койду да. Анан айтып коет, биз баардыгын ликвидация кылдык. Биз уже сот тутуп алдык. Биз деген Ысык көлдү да жоюп салдык деп элди алдап атат. Эми айтайын, ушул боюнча айтайын дегеним, биз уже шек алып калдык. Мурун бизде Кыргызстанда белгилүү эксперттер бар. Телевизорге чыгып калат. Ошолор айтчу. Кыргызстанда бизнес токтоп калды. Особенно Бишкекте. Эми деген баары направление көлгө болот депчи. Ошол точно болду алардын эксперттердин сөзү боюнчачы. Азыр көлдү биздин жанагы спорт площадкаларыбыз бар ушуда Бишкекте эме Караколдун өзүндө чогордосунда. Губернатор отурганын эле артында. Ошону акырындан жана биздин спортко каршы чыккан адамдардын баарын тукуруп туруп, анан аларга деген камокторду койдуруп коет убактылуучу. Ал камокторду алып салат да. Анан өзүлөр аяка бизнес план кылып атышат. Рейдерство деп коет да. Азыр ачык айталык, ноктун кишилери ошол Каманат Аманкулов менен чогуу жакка кызыккан. Биз уже угуп атабыз, даже өкмөттө да бар экен. Чоң кишилер. Анткени Бишкекте бизнес токтоду, үйлөр деген кредитке да бере албай атат, машинеге да алмаша албай атат. А тиякта круглый год туризм, иностранецтер, спортсмендер и шарттагы жакшы. Ошон үчүн алар кызыгып атат. Эми аягында могу коронавирус жөнүндө айтып кетейин дейм. Чынында бул деген өтө коркунучтуу оору экен. Биз деле маалымат эметип алып жүрөбүз. Марат абанын айтканы туптуура. Буга деген кылдат изилдеп туруп, бирөөнүн дагы упускать этпей баарын карап, жанагындай эми кирип кеткендердин баарын карантинге алыш керек, дагы караш керек, жанагы Кытайларды эмелердичи. Болбойт. Бул деген өтө коркунучтуу экен. Биз аз эле элбиз да. Ошол, рахмат.